Саламатсызбы урматтуу замандаш. Анда эмесе жаңы бөлүмгө киришели. Бул CSS стилдерин каскаддык таблицасы. Неги жалпы түшүнүк беребиз. Демек стилдерин таблицасы деген бул тегтерде колдонуучу эрежелердин топтому. Ар бир эреже селектордон жана аныктоодон турат. Селектор бул тег, ал эми аныктоо бул тегдин касиети жана мааниси. Мисалы карап көрсөңүздөр, P кашан момундай болгон кашан ичинде жазылат, color ff0. Башкача айтканда бул ошо P тегинин ичиндеги бардык P тегине тиешелүү бардык сөздөр ушундай түстө боёлсун деген эреже болуп эсептелинет. Мына P тег, color деген аныктоо, ff ошо касиеттин мааниси, башкача айтканда түстүн мааниси. Деги эле стилдердин каскаддык таблицасын документке HTML документине кошуунун же чиркөөнүн 3 ыкмасы бар. Бул биринчи ыкмасы каалагандай тегке style параметрин жардам менен кошуу. Мисалы каалагандай тегге мына P, мисалы P тегине style деп туруп анан кийин ошол тиешелүү түстөрдү берип атабыз. Экинчи ыкмасы style деген тегинин ичинде керектүү параметрлерди көрсөтөбүз. Ал эми үчүнчү ыкмасы бир таблицаны бир нече документти форматтоого колдонушат. Бул ал үчүн стилдердин таблицасы CSS форматында сакталган бир документте сакталат. Мисалы, мен бул жерде келбет CSS деген документ деп койдум. Демек, бул жерде келбет деген атын ар кандай кылып берсеңер болот, бирок анын кеңейтилиши же типи сөзсүз түрдө CSS деген тип менен сакталыш керек экен. Мына биз бул экөөнү кайрылбайбыз, анткени бул экөө анчалык деле колдонулбайт. Биз кайрыла турган мына үчүнчү ыкма. Башкача айтканда, ушул документке өзүнчө style CSS деген документ же болсо келбет CSS деген документти түзүп, ошол документте гана биз стилдерди беребиз. Деги эле стилдер дегенибиз эмне? Биз мурунку сабактарда айтып кеткен элек, мынакей HTML теги боюнча түзүлгөн документ, ал эми ошол эле документти мына CSS стилин колдонуп көрсөткөндөгү. Башкача айтканда, бул ошо HTML документинде түзүлгөн сайтты же документти, веб баракчаны момундай келбетин окумуштуудай кылып башкача өзгөрткөндү көрсөтөт. Эми CSS'ти дагы тереңирээк түшүнүш үчүн муногу сайтка кайрылалы. Mezabul.com деген сайтта, бул сайттын түзүүчүсү мындай конкурс жарыялаган. Бир HTML кодунда түзүлгөн баракчаны көрсөткөн. Мынакей, ал бул мисалы үчүн бул HTML кодунда гана түзүлгөн, HTML тилинин жардамы менен түзүлгөн документ. Эми конкурс боюнча ушул баракчаны дейт, башкача айтканда HTML түрүндө түзүлгөн баракчаны CSS каскаддык стилдер таблицасын колдонуп, ар кандай формага өзгөртүп түзгүлө деген өзүнүн жазылуучуларына ушундай конкурс берген. Ал конкурстун жыйынтыгы кандай болгон? Мынакей, бул жерде көрүп турасыздар өзүңүз. Демек, канча деген укмуштуудай жыйынтыктарды алган. Башкача айтканда, мына документке эле HTML документине CSS-ти колдонушуп, мына ушундай жыйынтыктарды алышкан. Мисалы үчүн бир-эки мисалын карап көрөлү. Мисалы, моуну карап көрөлү. Мынакей, салыштырып көрүңүз эми. CSS-ти колдонгонго чейин кандай болгон документ, ал эми CSS-ти колдонгондон кийин документ кандай түргө келди. Бул бир мисалы. Дагы бир мисал карап көрөлү. Мисалы, мына мисалды карап көрөлү. Мынакей, CSS-ти колдонгонго чейинки документ, HTML документ, ал эми бул болсо CSS-ти колдонгондон кийинки документ. Мына көрүп атасыздарбы? Демек, албетте бул жерде ар кандай сүрөттөрдү дагы салып жиберишкен, ал авторго башкача айтканда сүрөттөрүн анан CSS документин салып жиберген. Ушул документтер менен көргөндө мынакей ушундай болуп түзүлгөн. Дагы бир мисал карап көрөлү. Мисалы ушул сыяктуу эле. Мынакей көрдүңүздөрбү? Ар кандай фонду берип, ар кандай сүрөттөрдү берип, CSS-тин жардамы менен кандайча кылып өзгөртүп түзгөндүгүнө өзүңүздөр күбө болуп атасыздар. Демек, бул башкача айтканда CSS дегенибиз эмне? Ошо CSS документте кандай түрүдөгү мүмкүнчүлүктөргө келтирсек болот. Мынакей, бул CSS-ти колдонгонго чейинки документ, бул болсо CSS-ти колдонгондон кийинки документ. Мынакей, менин оюмча түшүндүңүздөр деп ойлойм. Абдан кызыгып да калдыңыздар деп ойлойм. Эми андан ары улансак, биз жана айткан
HTML'dин 3-чү структура, башкача айтканда 3-чү эрежени бир таблицаны бир нече документте форматтоого колдонушат. Ушул башкача айтканда CSS'ти биз өзүнчө бир документке түзүп, андан кийин ошол документтен биз CSS'тин ар кандай параметрлерин колдонгонго үйрөнөт экенбиз. Мына мисалы үчүн HTML документи турат. HTML документинин мыногу head деген тегтеринин арасына биз айтып жаткан жана 3-чү түрү бул ошо стиль, таблицалар стилин чиркейт экенбиз. Мынакей ушу head. Башкача айтканда head деген башында, башкы тегтеринин ортосуна биз таблицалар стилин чиркейбиз мына ушул жерге. А бул таблицалар стилибиз өзүнчө style CSS деген өзүнчө берде ESE калып калыптыр. Style CSS деген же болбосо өзүңөрчө каалагандай ат бере берсеңер болот. Ошол силер берген ат, бирок CSS деген кеңейтилиши сөзсүз түрдө болуш керек. Мынакей ушундай өзүнчө файл катарында биз бул HTML баракчасына чиркейт экенбиз. Мына жалпысынан урматтуу замандаш, CSS боюнча жалпы түшүнүк алдыңыз деп ойлойм. Эми ушул CSS таблицалар стилин, каскаддык таблицалар стилин кантип чиркейбиз, кантип үйрөнөбүз жана ал HTML документтин ар кандай тегтеринин параметрлерин кантип өзгөртөбүз, аны кийинки сабактарда сиздер менен кеңири талкуулайбыз. Ушуну менен бул сабак аяна чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз. Саламатсызбы, урматтуу замандашым? Анда эмесе CSS каскаддык таблицалар стилдери менен иштөөнү баштайлы. Эң биринчи эле кезекте биз ошол CSS файлын түзүп алалы. Андан кийин ошол файлда биз CSS эрежелерин жазып, андан ары иштеп баштайбыз. Демек, CSS файлын түзүш үчүн эмне кылабыз? Бул жерден файл, новый, же болбосо ушул жерден эле мынакей бул жерден новый деген баскычты басабыз. Демек, муну түзгөндөн кийин, азырынча эч нерсе жок бул файлыбызда. Файл, сохранить как дегенди басабыз дагы менюну. Бул жерден болсо атын style деп коелу. Style CSS. Style деп жазгандан кийин, сөзсүз түрдө чекиттен кийин CSS деген тибин же болбосо кеңейтилишин жазышыбыз керек. Антпесе биздин файлыбыз CSS форматта болбой калат. Ошондуктан мынакей берге style дейсиңерби же болбосо кандай гана ат жазбагыла, бирок анын кеңейтилиши CSS файлынын сөзсүз түрдө CSS дегендей болуш керек экен. Эми бул CSS файлын сактоодон мурун биз ошол эле менин биринчи сайтым деген папканын ичине дагы бир папка түзүп алалы. Мисалы сүрөт деген папка сыяктуу CSS деген папканы түзүп алалы. Анткени биздин файлыбыз бир эле файл эмес, бир нече файл болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан иреттүү болуш үчүн биз ушул CSS деген папканын ичинде сактайбыз. Демек, мынакей CSS деген папка түздүк. Эми ушул CSS деген папканы ачып, анан кийин style CSS деген файлды сактайбыз. Сохранить дегенди басабыз. Мына эми биздин файлыбыздын аты style CSS деп калды. Эми аны тиги папкабыздан текшерип көрөлү, чындап эле ошол жака сакталдыбы жокпу. Демек, аны үчүн мынакей менин биринчи сайтым деген папканы ачсак, мына CSS деген папкабыз түзүлдү. Эми CSS деген папканы ачсак, мына style CSS деген документибиз түзүлдү. Жакшы, демек биздин CSS документибиз түзүлүптүр. Эми муну түздүк. Бирок эми бул документти кантип HTML документке бириктиребиз? Мынакей башкача айтканда HTML документибиз, болбосо style CSS деген файлыбыз. Эми ушул файлды бул документке кантип бириктиребиз? Бул документке бириктирүү абдан оңой эле ишке ашырылат. Ал мынакей мондай link деген тегтин жардамы аркылуу ишке ашырылат. Link href баягы биз шилтеме тегинде колдонгон CSS папкасы, анан ошо CSS папканын ичиндеги style CSS деген файлы. Ошондой эле биз типтерди беришибиз керек. Тип text CSS жана rel style sheet.
Бул эмне дегенди түшүндүрөт? Бул негизи эле биз бул тегтин жардамы менен, башкача айтканда ушул CSS файлынын чиркөөнүн жардамы менен биз браузерге команда берген болобуз. Качан ушул браузер биздин командаларды, тегтерди аткарып келип ушул тегке келгенде, демек мындан кийинки колдонулуп аткан тегтерде ушул style CSS деген файлындагы эрежелерди колдонуп көрсөтүшү керек деген команданы беребиз. Демек бул тегибиз кайсы жерде жайгашкан болот? Ал мынакей могу HTML, мына index HTML ушул тегибиздин head деген эң башкы тегтеринин ортосунда жайгашат. Демек башкача айтканда биз ушул тегти азыр ушул эки тегтин ортосуна киргизишибиз керек. Ал үчүн мына title деген тегтен кийин эле биз enterди басып, бул жерге link деп жазабыз. Link тегин. Анан href барабар. Демек тырмакчанын ичине жазабыз. CSS папкасынын ичиндеги style точка чекит CSS файлына кир дегенди түшүндүрөт бул. Андан кийин типти беребиз, сөздүрөт типин беришибиз керек. Тип барабар дагы тырмакчанын ичинде text CSS'тин тексти дегенди түшүндүрөт. CSS тырмакчаны жабабыз. Андан кийин жанагы биз айткан rel барабар тырмакчанын ичинде style sheet же болбосо каскаддык таблицалар дегенди түшүндүрөт бул. Style sheet. Окей. Демек, азыр текшерип көрөлү. Биз туура киргиздикпи? Style sheet туура. Окей. Биз муногу link тегин, башкача айтканда ушул style CSS файлын index HTML файлына же документине чиркөөчү тегти киргиздик. Окей. Демек, мындан кийин сөзсүз түрдө албетте link тегинин жабык кашасын жазышыбыз керек. Башкача айтканда бул тегибизди жабышыбыз керек. Бул link теги түгөйлүү тег болуп эсептелинет. Бул бирдик эле тег, башкача айтканда мунун жабуунун кажети жок. Link деп слештин жардамы менен жабуунун кажети жок. Бул демек түгөйсүз эле тег болуп эсептелинет экен. Мына демек биз ушул тегтин жардамы менен CSS, мынакей style CSS файлыбызды index HTML документине чиркедик. Башкача айтканда коштук. Эми биз style CSS файлында кандай гана эрежелерди жазбайлы, кандай гана стилдерди колдонбойлу, ал сөзсүз түрдө index HTML файлында өзгөртүүлөрдү берип көрсөтүп турат экен. Эгерде буну жазуу абдан кыйын болсо, жаттай албай жатсаңыздар, муну мен дагы көчүрүп койдум. Ал үчүн сиздер киришиңиздер керек. Кошумча материалдардын ичинде, мынакей кошумча материалдын ичинде шаблондор деген папка бар. Ошо шаблондор деген папканын ичинде CSS деген файл бар. Мына ушу CSS деген файлдан ачып, муну көчүрүп туруп да, копировать деп бул жака алып келип эле өзүбүздүн документибизге ушу head тегинин ортосуна, демек, же болбосо head тегинин ичине коюп стоит деп коюп койсоңор болот, эгерде туура көчүрүп жазам десеңиздер. Башкача айтканда, буну эстеп калуу кыйын болсо, мынакей ушундай жол менен көчүрүп алып келип коюп койсоңуздар болот. Мына биз демек style CSS файлын index HTML документине чиркедик. Эми ал style CSS файл менен кантип иштейбиз, аны кийинки сабакта таанышабыз. Ушуну менен бул сабак аягына чыкты. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз.